келечекте ким болом, кандай адам болом, кандай максаттын ээси болом деген маселеде токтолобуз. Бүгүн негизи эле жаш чектелүү эмес, 6 жаштан 60 жашка чейин кандай кесип кылсам, кандай эмгекти кылсам, бизнесмен болсомбу же медицинамды кылсамбы же ушул эле ишим жакшыбы деп адамдар эки ача ойдо болуп жүргөн адамдар жок эмес да. Ушул максатта бүгүн кайсы кесип жакшы, кайсы кесип тандаш керек? Бул 100 максимал пайда берет деп айтпайм. Бирок пайда берет. Көп адамдар ушул нерселерди кылып, өз максатын, кесибин даана таба алган. Ошондуктан бул нерселерди айтсак, бул нерселер көп адамдарга натыйжа алып пайдасын берди, эми силерге дагы пайда берет деген максатта бул сабактарды айтып атабыз. Биринчиси тест сыяктуу кылып жазып чыгасыз. Бардыгыңыздын колуңуздан келген кесиптер бар, мисалы үчүн. Бирөө автомойкада иштей алат, бирөө сантехник болот. Мисалы үчүн А вариант сантехник, Б вариант автомойкада иштей алам, В вариант китеп жаза алам, Д вариант ошентип ыр жаза алам, ыр сата алам деп. Ар кандай варианттагы ар түрдүү кылып жазып чыкканыңыздан кийин негизги маселе карай турган нерсе адал. Эң кайсы бири адал эмес, арамдарын өчүрүп жок кыласыз. Кесибиңиздин өзүңүздүн максатыңыздын ичинен арамдарын өчүрөсүз. Андан кийинки карай турган эң негизги маселе эң жакшы көргөнүңүз. Жакшы көрүү башка, эң жакшы көрүү башка да. Жакшы көргөндөрүңүздү өчүрүп чыгасыз, андан кийин варианттар да коюшту. Андан кийин акча алып келеби же жокпу? Акча үчүн аракет кыласыз да сиз. Ошол акча жаатын карайсыз, эң жакшы акчаны эң күчтүү алып келе турган 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин дагы бул түгөп калбайбы, өтпөй калбайбы деген маселелерге чейин карайсыз дагы бүт өзүңүз жазып чыгасыз. Аны мен билбеймин да бул жерде отуруп. Сиз өзүңүз билесиз бирок. 10 жылдан кийин кандай болот, тарых кандай болот, бул кесип кандай чыгып кетет, же чыгып кетпейт, рынокто канча жыл тура алат деген маселелерге чейин карайсыз дагы. Бүт карап чыгасыз, жазасыз, андан кийин керек эместерин өчүрөсүз. Ушинтип өзүңүзгө тийиштүү критерийлерин бүт карап керек эместерин өчүргөнгөздөн кийин бир кесип калат. Ал акча жагынан дагы, эң жакшы дагы, адал дагы бүт бар жогуна топ келгенден кийин ошол кесипке аракет кылышты баштайсыз. Бүгүн мен мисалы өтө таң калган маселе, бүгүн адамдар ийгилик анан кесип, мисалы бирөөлөр актер болом дейт да. Актер болом деп, мен ушундай актер болом дейт, дагы айылдан шаарга келип алып, бардык нерсесин таштап, үй бүлөсүнөн да кесип, жакындарына карабай коюп, ушуга ийгиликке жетишим керек, максатым артист болуш, актер болуш деп ушинтип аракет кылып калат да. Жок, бул таптакыр туура эмес маселе. Мисалы ачка калган балаңызга, 3 күндөн бери ачка калган балаңызга жөн эле пустой пакетти көтөрүп алып келип, балам мен сага мээрим көрсөтөм деп туруп бетинен өп кое албайсыз да эч качан. Мээрим көрсөтүү бир нерсе алып берүү менен болот. Унчукпуштун кереги жок, мен мээрим көрсөтүүнү өбүштүн да кереги жок. Ошол курсагын токтоп жакшына кийинткен болсоңуз, бул мээрим бергениңиздин белгиси да. Ач курсакка китеп дагы кирбейт. Ошондуктан сиз, урматтуу мекендешим, адашпашыңыз керек. Ийгилик бир хоббиңиз болушу мүмкүн, артист жактан болсун. Мисалы үчүн артисттер өтө көп, актерлор да өтө көп. Бирок нан таппай жүргөнү андан дагы өтө көп. Түшүндүрө алдымбы? Андан дагы көбүрөөк. Бул жактардан болгону 1000ден бири чыгат. Өтө кыйын. 1000ден бири болуп чыгыш өтө кыйын да. Ошондуктан бир өзүңүздүн ар дайым туруктуу бир акча алып келе турган агымыңыз болуш керек. Мисалы үчүн бир жерде грузчик болуп иштейсизби, бир жерде классчик болуп иштейсизби, же стройкада иштейсизби, айырмасы жок. Кайсы жерде иштесеңиз дагы ал иштеп кете бересиз, ал өзүңүзгө акчаңыз болуп келе берет. Бирок бул жерде күн сайын өзүңүздүн хоббиңиз үчүн, өзүңүздүн ийгилигиңиз үчүн, максатыңыз үчүн, мисалы үчүн ошо актерлук дейсизби, мисалы үчүн ошол китеп жазыш санаты дейсизби, кайсыл жаат болбосун, өзүңүзгө тиешелүү максаттагы ийгилик жарата турган жаатыңызга аракет кыла бересиз. Бул жерде өзүңүздүн ар дайым өзүңүз акча алып келе турган, өзүңүздүн кесибиңиз, өзүңүздүн ар дайымкы туруктуу иш ордуңуз бар. Бул жерден өзүңүз аракет кыла бересиз. Бул жерде ийгилик жолунда дагы, максатыңыз жолунда дагы аракетти токтотпойсуз. Түшкөн каражаттан ага дагы акчаны бөлүп, аракетти токтотпостон кыла бересиз. Анан күн келет, урматтуу мекендешим. Бул ишиңиз, өзүңүздүн ишиңиз ошоп кетсе, бул ишиңиз дагы ошоп кетсе, бул ишиңиз кааласаңыз, каалабасаңыз күн сайын кылганыңызга байланыштуу окшойт. Бул жерде эволюция, бул жерде революция кыласыз да. Жарып чыгасыз. Бирок бул жердеги хобби ишиңиз бир күн келет, өтө күчтүү акча алып келет да. Бирок ага чейин сабыр керек. Бирок буга чейин сиз көчөдө калып, жалаңач калып кетпешиңиз керек, акча керек да. Ошон үчүн күн сайынкы иштериңизди бул жактан кыла бересиз, урматтуу мекендешим. Ушуну айырмасын билип алышыбыз керек. Мисалы үчүн мен молдомун деп мечитте эле отуруп алган туура эмес. Өзүңүздүн бизнесиңизди кылышыңыз керек. Бул Аллах үчүн кылып аткан ишиңиз да бул. Bundan акча күтпөш керек.
берип аткан сабактарыңыздан, берип аткан иштериңизден акча күтпөш керек. Ал Аллах үчүн кылып атасыз. Бул жерде өзүңүздүн бизнестериңиз, өзүңүздүн керектүү иштериңиз болуш керек. Мисалы үчүн кесипте максат жолунда адам өзгө 3 суроону бериш керек. Биринчи суроосу, ошол иш үчүн бекер иштешке даярмынбы? 10 жыл болобу, 5 жыл болобу, бекерге даярмынбы? Биз жакта мечитке деп коет. Даярсыңбы? Бекер иштегенге даярсыңбы? Күн түн десе да 2-3 десе дагы туруп иштешке даярсыңбы? Ошол максат жаатында ушул жаатын карашың керек. Эң биринчи суроо бер өзүңө. Ошол жаатта бекер иштегенге даярсыңбы, даяр эмессиңби? Ушул 3 суроонун бириси. Ал эми экинчиси рызык маселесинде, урматтуу мекендешим, адамдарды Аллах Таала бири-бириге байлап койгон да. Бирөө навайчы, бирөө будайчы, бирөө шофер, бирөө медик, бирөө медсестра, ар кандай. Бири-бириге рызык маселесинде Аллах Таала жер жүзүндө бири-бирибизге байлап койгон. Бири-бирибизге муктаж кылып койгон да адамдарды. Бири-бирине иши түшө турган кылып койгон, кааласак. Иш түшөт бири-бирине. Анан ушул жаатта өнөрлөр өтө көп. Сиз кайсыл жаатта максимал адамдарга пайда бере аласыз? Чөйрөңүзгө, өлкөңүзгө, мекениңизге, дүйнө жүзүнө, акырында дүйнө жүзүндө максимал кайсыл жаатта өзүңүздүн пайдаңызды бере аласыз? Ошол жаатты ойлошуңуз керек. Өзүңүзгө бере турган суроонун экинчиси, мен кайсыл иштин үстүндө элге, журтума, мамлекетиме, бүт дүйнөгө максимал пайда бере алам? Бул экинчи жаатта ойлоно турган маселе. Ал эми үчүнчү беришиңиз керек болгон суроо акыр аягында да, урматтуу мекендешим. Мисалы үчүн мен өмүр аягымда өлө турган болсом дагы өкүнбөй өлөмүн да. Себеби менден кийин калды, бир нерсе калды, ойлонбой өлөм. Китеп жазып атып өлөм мисалы үчүн. Себеби менден кийин китеп окуган адамдар иманга келиши мүмкүн, сооп алышы мүмкүн. Мен өлгөндөн кийин сабактар калат, китептер калат, окуялар калат. Ойлонбой туруп өлөсүн да адам. Коркпой өлөсүн. Менден калды бир нерсе, сооп дагы жетип турат, айырмасы жок. Ошондой акыры аягында өкүнбөшүң керек да. Адамдардан сурашат да, жаш өтүп калгандардан бүт сурасаңыз, биринчиси дүйнө көрбөгөнүм үчүн өкүнөм дейт. Дүйнө жүзүн көрбөй калды, өкүнөм дейт. Анан экинчиси ден соолуктан акча аягандыгым үчүн өкүнөм дейт. Анан үчүнчүсү ушул өзүм сүйгөн ишти кылбай калгандыгым үчүн өкүнөм дейт да. Өзү сүйгөн кесипти кылган эмес, ошон үчүн өкүнөт. Ошондой өкүнбөш үчүн кесипти өзүңүз сүйгөнүн тандашыңыз керек да. Өлүп жатканда өкүнбөйсүңбү, өкүнөсүңбү? Ошол маселени азыртан ошол кесип тандоодон мурда ойлоп кой. Анан урматтуу мекендешим, айтып жатам. Ошол кесиптерди айттым, кантип тандашты айттым, максатты кантип тандашты айттым, ийгилик менен ийгилик эместин айырмасы, ийгилик менен кесиптин айырмасын бүт түшүндүрүп айттым. Эми келечекте күтүлө турган кесиптер, кандай кесиптер эң жакшы? Келечекте бизди кандай кесиптер күчөйөт, айлыгы күчөйөт, акча жагынан күчөйөт, кандай кесиптер жакшы деген маселеде мен бир канча кесиптерди айтып өтөм. Биринчиси талим жааты, тарбия жааты. Бул ушул частный школалар болсун, мамлекеттик школалар болсун, андан сырткары курстар болсун, ар кандай курстар боло берет, айырмасы жок. Илим, билим жааты өнүгөт. Себеби бүт адамдарда, ата-энелерде дагы бир эле перзентти көбөйтпөйт. Мындан кийин элдер көбөйүшкө анчалык деле кызыктар эмес. 1-2 перзентим болсо ошону жакшы окутсам, жакшы неме кылсам деген ойлордо гана болуп калат да адамдар. Анан ошол бала чакасына, билим жаатына өзгөчө көңүл буруп калат адамдар. Ошондуктан билим жааты ар дайым өнүгөт. Билим жааты кандай жаатта болбосун, ушул жака акча тиккен же ушул жака кирген адам адашпайт. Андан кийингиси IT тармагы. Ар бир өнөр жайга, ар бир келечекте, ар бир өнөр жайга бир айтишник керек да. Ар бир үй бүлөдөн бирден айтишник чыгыш керек Кыргызстанда. Чыгыш керек. IT тармагына киришибиз керек. IT тармагын кармашыбыз керек. Өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. IT тармагына кириш керек, ушул жакты кармаш керек. Бул өтө көп акча алып келе турган жаат, кесип. Ал эми үчүнчүсү медицина тармагы. Билип атасыздар, ар бир кадамда аптека, ар бир кадамда частный поликлиника, ушундай нерселер ачылат. Бул себеби неге? Себеби азыр адал продукталарды, таза продукталарды дүйнө жүзүнө жеткирип болбойт. Таза продукттан жеткирип болбойт. Бүт кытайский, жана башка. Бүт жаман нерселерди жегенден кийин адамдарда айырмасы болбой калды. Тандабай жеп калды. Бүт ошол үчүн ооруп атат. Дарылар дагы, бейтапканалар дагы көбөйүп атат. Бул көбөйө берет, өсө берет, өнүгө берет. Себеби мындан бул жагга адамдар жалкоо болот, семирет, жейт, каалаганын жейт. Себеби динден алыстаган адам каалаганын кылып калат да. Байкап атабыз, динден көп адам алыстап атат. Демек, ооруну көп алып келет. Оорулуулар бүт.
ошол врачтарга барат да башка кайка барат эле. Ал эми төртүнчүсү жеткирип берүү жааты. Адамдар ушул комфортго кызыгып атат, азыр комфорт жашоо, өзү квартирада өлүк сыяктуу да, түшпөйт. Бардык нерсени пиццасынан баштап бардыгын ошол жеткирип берүү жааты өнүгө төшөт. Ошол жаатынан кирген адамдар уткурбайт. Ал эми бешинчиси, урматтуу мекендешим, көчмөс мүлк деп коебуз. Бул жер маселеси. Жер маселесинде эч ким уттурбайт. Уткузбайсыз дагы. Утсаңыз утасыз, эч качан уткузбайсыз. Ал үчүн биринчи маалымат жакшы иштеш керек. Тааныш бешиңиз күчтүү болуш керек. Тааныш беш дегенде эми кандай? Жер маселесин билген, жер түшүнгөн, документ фальшивый эмес, башка эмес, ошол жаатка чейин түшүнгөн тааныштарыңыз болуш керек. Жер жаатында иштешкен, бул өтө жакшы кесип. Адал кесип. Аласыз, сатасыз деген маселе. Ошондуктан, мисалы үчүн, магистралды үстүгө жаңы 45 этаждуу мейманкана түшүп атат дейилип атат. Буга мисалы үчүн эчак эле ошонун алдыдагы жерлер да автоматтык түрдө кымбаттайт да, эгер гостиница түшө турган болсо. Демек, ошону аракетин кыл деген. Мисалы үчүн, эми жөнөкөй мисал катары айтып атам. Ушундай маалымат жаатынан күчтүү болуш керек дагы, бул ишти кылгандар уттурбайт. Тамак аш маселеси. Кайсыл жаатта, кайсы күндө, кайсы учурда болбойлу тамак ашка да муктаж болот. Бир бурчта болобу, базардын бурчундагы бир жерде болобу, айырмасы жок. Тамак ашка кирген адам, эгер чындап дилин, анан ишин майын чыгарып кылган адам болсо, бул жаатта уттурбайт. Бул жерде болгон өчөр болсо, ошол тамак аш маселесинде, ресторан бизнесинде өчөр болгон адам утуп чыгат ар бир жаатта. Ал эми техника жааты, урматтуу мекендешим, бизге азыр бүт бензин менен жүрө турган машиналар, кийинчерээк мына 10-15 жылдан кийин бүт Tesla сыяктуу электрондуу машиналар басат, ошону оңдогон адамдар керек бизге. Мисалы, андай усталар азыр жок, ошолорду үйрөнгөн, окугандар же окуткандар, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу техника жаатына кирген адамдар жок нерсени алып келип, же ошол нерсени келечекте күтүлүп аткан нерсени азыр кылып, мастер болуп калган адамдар кийин өтө көп акчаларды табат да. Ушул жаатка кирген адамдар адашпайт. Бүгүн мен мына айттым, кесип маселесин айттым, темаларды айттым. Умар бин Хаттаб мешитке кирет. Кирсе 3 адам отурат. Намаз учур эмес. Бирөөсүгө келип, тирилигиң кандай? Кантип мындан табасың десе, кантип мындан жейсиң десе, мен Абдулламын, Кудай мага берет дейт. Экинчисинен сурайт. Кантип мындан табасың, кантип мындан жейсиң десе, менин агам тоодон отун алып келип сатат, мага дагы берип турат дейт. Үчүнчүсүнөн сурайт. Кантип мындан жейсиң десе, мен ушинтип жүргөнүм, ибадат кылып жүргөндөрүмү көрүп, бирөөлөр бир нерсе берип кетет дейт да. Умар бин Хаттаб өзүнүн жазалоочу таягын алып, бир-эки сайып баягылардын мешитинен кууп чыгат. Күмүш өзүнөн өзү жооп калбайт. Алма пишозума иштеп отурба, аракетиңди кыл дейт. Бүгүн дагы кыздарга окшоп үйдө жаткан эркектер бар. Кесиби жок, жөн эле жүргөн кээ бир эркектер бар. Барып тирилигиңди кыл, кесибиңди танда, максатыңды танда, аракет кыл. Жегениң өгүздөй, анан бир дагы иш кылбастан отурасың. Катындардай болгон сен, ишиңди кылгын. Кайсы учурда кыргыздын аялы туалет карап калган эле. Бүгүн карасаң, кыргыздын аялдары туалет карап калган. 5 сом берсең киресиң деп. Бүт пол жууган жерлер, бүт ыплас иштер биздин эже карындаштарыбыз кылып калды. Неге? Эркек. Бул жерде аял бузулду эмес, эркек бузулду. Кайсыл жерде көрсөң бир кыздын зайып болгон, анын койгун айыпты эркекке дейт, аялга эмес. Урматтуу эркектер, урматтуу агайынелерим, пульт кармап, телефон кармап бир результат көрсөтө албайбыз. Аракет кылышыбыз керек. Бизге пультту, телефонду карматып койгондор азыр өтө чоң чокуларга жетип атат. Андан дагы күчтүү нерселерге жетип атат. Биз мусулмандар орозо келгенде Тоошуга чыгып, айды карайбыз, качан ай чыкса орозо кармайбыз деп. Америка өнүккөн эркектер, өнүккөн ийгиликтүү адамдар бизге дүрбүнү карматып коюп, барып айга конуп, айга байрагын сайып коюп, айдан анан дальше Марска учуп кетип атат. Биз жөн эле отурабыз. Биз аракет кылбай атабыз. Биз аракет кылышыбыз керек, урматтуу мекендештерим. Баягы жөн эле Кудай берет деген Абдуллалардан болбо. Бирөө бир нерсе берип кетсе, жей берем да деп өзүңдү өзүң алдаба. Иорданияга Египетте окуп жүргөн студенттер, окуучулар, жөн эле жүргөн студенттер, эгер окубасаң, бирөөнүн спонсор болуп аткан акчасын жебе. Агаң, энең, жакындарың жөнөтүп аткан акчаны жебе. Окуй турган акчага бер, өзүң келип тамыңды сал, үйүңдү сал, тирилигиңди кыл. Жөн эле жүргөн студенттер билип алгыла ушуну. Эркектер аракет кылышыбыз керек. Кыздарга окшоп жөн эле жатпа үйдө. Аракетиңди кыл, ишиңди кыл. Эркек болсоң,
эркек бол,